Қашқалдақ. Не қылып жүресің бұл жерде? Ақниетке келгем, сен кимис болосың? Сен менің үйіме келіп ал. Сен кимис болосың дейсің ғой? Мүмкенің тура емес қой деймін. Ей баса. Баяғы мәселен қандай чечел? Ушул жерден чечеліби же? Нелі ол отасы, Байке? Ақниет, сен бар үйге кірші. Мақсат, сен үйіңе бара берші, дағы жолға алсын. Қашқалдақ! Мұндан кейін сен Ақниеттің жанынан көрбейін. Ұқтың бе? Ұқтың бе? Болдыңыз чүдем, нелі ол отасыз? Сен мен шашпай сөйлешемін. Ай, не ол отасыңар? Учурда кырдалды. Өлкөдөгү абалды көрүп атасыздар. Элдин баары кыйналып атышат. Бул учур мени да ойлонду. Ушундан улам сиздерге ишенип, элиме бир пайдамды тийгизейин деп ушул шайлоого аттанып атам. Мына жакында эле биздин команда чет өлкөлөргө барып, өнөктөштөр менен сүйлөшүп, муктаж болгон адамдарга болгон дары-дармектерди алып келип беришти. Керек болсо, табылбай жаткан Клексан дарысын таап, элге тарап бердик. Эми бул көйгөй бир эле чети деп ойлойм. Кудай буйруса, шайлоодон өтүп калсам, биздин айылда кандай көйгөй бар экенин мен жакшы билем. Жана көп маселени чечет элем. Башында баары эле ушинтип айтышат балам. Анан эле жоголуп кетишет. Сен антпегин, макулбу? Антпейбиз эже. Биз айыл үчүн иштейбиз. Рахмат колдооңуздарга. Анда буйруса, шайлоого даярдык көрө баштайлы. Тура, ак жол. Рахмат, кызым. Иштим. Апа, эсиңиздеби? Мен кичинекей кезимде атаң ичин ичип кой деп эле берип этчелеңер го. Аны ичип тоюп калчумун. Ошондо эмне деген турасың? Мен үчүн бир чыны чай ичип койбойсузбу? Көрдүңбү? Балага кандай мамиле кылсаң, кайрылып келет деген чын турбу. Кана, куй чайыңды. Апей, ботом. Мага деле чалып койбойт белеңер. Апа, эмне болуп кетти? Чай ичип атабыз деп чалып койбойт белеңер. Мен үйдөн ичип албадым. Аны билгенде бияктан ичмекмин. Отур эми Дарынбай, чай ич. Ушактабай жүрүп турсуң, тамак ичилип бүтө электе келип калды. Ай, мен бирок тоюп алдым эле аябай. Ичем. Мейли эми кичине ичейин, э? Бисмилла. Аябай даамдуу болуптур, я. Ким жасады эле? Я. Тамаша. Медиктерге де өзүм жасабадым беле. Бирөөңөр мактайт го десем эчкиңер унчукпайсыңар да, я. Ой, ботом үйдөн тамак ичип келдим, курсагым токтоп атпадың беле? Эже. Менин күйөөм менден эмне кетип калган билбейсизби? Неге? Ал курагырчы. Конкуренцияны көтөрө албай койду да. Ал 1 дишсе мен 3 дишчимин. Ал 7 саат уктаса мен 12 саат уктачумун, ай. Ай, коёнда бата кылып туралы, эже. О, мин. О, Кудай, оору сыркоодан аман кыла көр, ооругандар сакайып кетсин. Ушу Максатыма аябай кыйналып кетти. Максатыма бир жакшынакай бир колукту бере көр. О, Кудай. Айтканың келсин. Амин. Саламатсыздарбы? Апей, мына менин батам бат эле действует, я. Кандайсыздар? Кичине эрте келип алыптыр, апа, жакшы болуп калдыңызбы? Жакшы эле, анан келе кой, кел. Ай, эже. Мен сизден бир неме сурайын дедим эле. Жүрсөңүз? Жүр. Кой, мен де барайын. Амин.
Чечесиңби? Жок, азыр эле чоң. Кел. Мен сага жакшы көргөн шоколадыңды алып келгем. Буйруса жакшы болуп калыптырсыз. Дагы жакшы. Эгер кыйналып баратсам сага телефон чалып турам. Эми Кудайга шүгүр баары эле жакшы боло башташты окшойт. Буйруса ооба. Жакшы. Мейли, мен жылы берейин. Рахмат сага, Акниет. Мен сага ыраазымын, алтыным. Бактылуу бол. Рахмат. Жакштырыңызды. Жигиттер, силердин чоң жардамыңар керек. Билесиңер, мен депутаттыкка аттанып атам. Ар бириңер өз айылдарыңарда авторитетсиңер. Эл силерге ишенет, айрыкча жаштар силерди угат дегендей. Кыскасы, мага көп кол чогулуш керек. Дамир, сенин движенияларыңды билебиз. Канча жолу обещать этип аткарбай койдуң. Билесиң да өткөн кылган иштериңди. Жигиттер, ал теманы козгобой эле коелу. Досум, ачык эле сүйлөшпөйлүбү? Эми биз бул жерде жүгөр кайтырып аткан жокпуз да. Канча төлөсөң, ошончо чуркайбыз. Жакка өтүп кала турган болсоң, биздин маселелерди билесиң. Өзүң чечип бересиң да. Туурабы? Лучше сумманы конкретно чечип алалы. Сумма жагынан ыраазы кылам, жигиттер. Плюс үстүнө кошуп төлөп берем. Ар бир добуш берген адамга. Ар бириңер өз районуңарды жакшылап карап бергиле. Кече кылганыңыз туурабы? Мен мага унутуп эле койчу болду. Аны эмнеге колоп салдыңыз? Акубай. Болду. Же менин сөзүмдү укпай калгансың. Эми айта бериңизчи, байке. Анын Дамир деген досу экөө мени жаман кылып кетишкен. Ошондо кандайча? Болду, Акубай. Андан кийин волонтерлугуңду жыйыштырасың дагы, үйдө отурасың. Эмнеге? Акубай. Үйдө отурасың дейм. Үйдө отура албайм мен, иштешим керек. Сен менин сөзүмдү укпай калгансыңбы? Мен сенин агаңмынбы же киммин? Ушунча жылдан бери атамдын ордуна ээлеп келем го. Сени баккан да мен, караган да мен. Эми байке азыр элдер ооруп, медиктер жетишпей атса мен үйдө жата алмак белем. Көрүп атам. Мен деле ойноп жүргөн жерим жок. Мен деле жардам берип атам элге. Байке, ачык айтыңызчы. Максат өкмөрдүн ортоңордо эмне маселе бар? Анан сиз азыр кайсы жардам жөнүндө айтып атасыз? Жанагы Максат деген балаңдын Дамир деген досу бар. Ошол Дамир жана гуман жардамга келип аткан дары-дармектерди сатмакчы болуп, клиенттерди издеп атканда бизге маалымат келип түшкөн. Анан? Биз складты эртерээк таптык дагы, дарыларды элге тарап берип салдык.
отам. Биринчиден кандайсың? Жакшы. Кандай болгон күндө да экөөбүз как-никак доспуз. Жакшылап учурашып алабы? Мен негизи урушканы келген жок. Болгону көп ката менден кетип аттыр. Кечирим сурайын деп эле келгем. Кечирип кой мени. Сен мени кечир. Маке. Экөөбүз мурдагыдай жашап ала эмеспиз. Алло, отам. Алло, саламатсызбы? Бул максат болду экен? Саламатсызбы? Бул ким болду экен? Биз телеканалдан чалып жаттык элек. Сиздин элге кылган жардамыңыздарды көрдүк. Ошол тема боюнча жебатка чакыралы дедик элек. Макул. Түз эфири качан канчада болот? Дагы конокторуңуздар барбы? Ал жерде эл өкүлдөрү болмокчу. Эгерде макул болсоңуз, бүгүн саат 16:00 сиздерди күтөбүз. Жарайт. Буйруса келип калам. Макул, анда сүйлөштүк. Рахмат. Дамир, шашылыш жумуш чыгып калды. Ана шашпай сүйлөшөлү. Сүйлөшүүгө көп сөз бар. Макул. Неге Дамирдин өзүн кармаган жоксуңар? Андайлар бат эле ортого тааныштарды салып чыгып кетет. Дарыларды болсо баары сатып салышмак. Андан көрүп волонтерлорго дарылар тапшырдык. Муктаждарга жардам бердик. Ошондо дарыларды сиз урдаган болуп калып атасызбы? Жок. Эми бул уурунукун урдаган бул уурулукка жатпайт. Мен болгону дарыларды сурабай алдым дагы даректерине тапшырып бердим. Ушундай туура болот го дедим. Урматтуу көрөрмандар, биз түз эфирдеги кезектеги маегибизди улантмакчыбыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кырдаал кандай? Өз алдынча көз каранды сүзүлгөн жаштардын, волонтерлордун ою кандай? Талкуу уланууда. Эгерде сиздерде дагы суроо сунуштар болуп турган болсо, экрандагы телефон номерлерге байланышып өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Анда эмесе Максат мырза, сөз сизде. Рахмат. Мен жана өз оюмду толугу менен айта албагалым эле. Уланта кетейин. Эмнеге өлкөбүздө пандемия күчөп турган кезде сиздер каникулга чыгып кеттиңиздер? Кырдаал курч болуп, эл кыйналып атканда, айлыгыңарды алып алып кетип калдыңар. Бул эл өкүлдөрү үчүн уят эле иш болуп калды. Буга эмне дейсиздер? Эми мындай да, мындай оор кырдаалга биздин эс алуубуз, каникулубуз туш келип калаарына биз күнөө эле эмеспиз да. Туурабы? Ал эми биздин эл болсо ушундай жактарды көрөт дагы, биздин жакшылыктарыбызды көмүскөгө калтырып атпайбы? Талай Рызбекович, мен сизден башкача жооп күтүп аткам. Неге бөлөк мамлекеттерде пандемия күчөп пик болуп турганда сиздер дары-дармектерди даярдап койгон жоксуздар? Улам интервью берип атыңыздар. Даярбыз деп. Эмнеңер даяр болчу? Койкалардын баардыгын бизге окшогон волонтерлор ачтык. Бул мейли медицина жагы дейли. Бул абалдан буйруса өтүп кетсек. Силерде айыл чарба, билим берүү, маданият тармактары боюнча даярдалган программаңыздар барбы? Бул суроолорго мен толуктап жооп берип кетейин. Пандемия учурунда биз баарыбыз чогуу иштедик. Аткара турган күч мына биз тарапта болгон. Жалаң эле волонтерлор баардык маселени чечип салды деген бул туура эмес. Сиз мындан алыс болуңуз. Туура, силердин да салымыңар бар. Бирок мамлекет баардык ишти өз көзөмөлүнө алды. Ал сиздердин аткара турган милдет. Аны кылбаганда эмне кыласыздар? Максат мырза, мына элестетиңизчи. Ала кандай Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндөгү мен деген мамлекеттер, Америка, Испания, Италия, Кытай, мына ошолор ушундай пандемия учурунда өздөрүнүн алапайын таппай калышты. Мына ушул кырдаалдан чыгуунун жолдору изделүүдө азыр. Бирок али таба электеңизчи. Бирок ошонсо дагы аракетин жумшап жатышат. Биз жеңебиз акыры. Ушундай оор кырдаалда
конфликт кылуунун кереги барбы? Жок, урматтуу Талай Рызбекович, эми мени жакшылап угуп турсаңыз. Максат мырза, кечиресиз, бизде кыскача жардамалык тынугу бар экен, эфирибизди андан кийин улатмакчыбыз. Биздин бүгүнкү эфирибиздин темасы COVID-19 жана саясат. Дамир, не кылатасың? Бары жакшы элеби? Gel mага колун коюп койчу. Бул эмне? Шайлоогобу? Ой, эми кое бербейсиң берип аткам. Болчу. Дамир, кайра качан келесиң? Биздин волонтердук штаб акыркы 2 жума ичинде канчалаган адам өмүрү сактап калганга жетишти. Анткени элибиз кыйналып турганда биз үйдө жөн жата алган жокпуз. Катарыбызда 150ден ашык адам эмгектенип, өз эрки менен жардам берип келишет. Карагылачы, 2020-жылы дарыланыш үчүн чет өлкөгө барабыз. Аппараттарын жетишпегендигин эми билдик. Билим берүү системасын эми өзүңөр билип атасыңар да. Жакшы жаңы система менен окуш үчүн, билим алыш үчүн кымбат баалуу контракт төлөйбүз. Биздин кыялдарыбыз жалпы жаштарга ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр түзсөк, жаш үй бүлөлөрдө каралган программалар иштеп баштаса, чет жакта жүргөн мигранттарыбыз мекенибизге кайтып келсе, ушул биздин жаштардын чоң кыялы. Рахмат. Кел Назира. Кандайсың? Жакшы. Өзүң кандай денсаулыкта? Жакшы. Бүгүн кандай суроолоруң бар? Суроолор көп. Бүгүн баарын берип салсам, эртең менен берип? Эми аял зат жөнүндө сөз түгөнбөйт да. Сурай бер. Биринчи соода кылып алалы. Эми уялбай эле баштай берсең. Аялга жагыш үчүн 5 кадам дейт го. 100 кадам кылса деле аздык кылса керек аялга. Неме? Бул жакта жазылып турат го, атыр жыттанып туруш керек деп. Эми элестет. Алдыңан аябай сулуу кыз келетсе эле. Анан жаныңа келгенде башкача жыттанып калса, жагабы эле? Ошондо кыздарга жагат турган атырлар бар да? Бар. Французский бар. Итальянский бар. Анын баарын жанагы чоң магазиндерге барсаң эле тандап беришет. Рахмат кеңешиңе. Эмне аласың? 2 килограмм картошка. Анан болду го дейм. Калгандарын баары эле бар. Кызың кандай жүрөт, жакшыбы? Жакшы. Болду, ошончо жетет. Канча берем? Бүгүнкү сенин кеңешиң үчүн. Чоң рахмат анда. Эртеңден суроолорду даярдап кой, Назира. Көйнөгүң сонун жарашат экен. Рахмат. Үйрөнүп калгансың го. Эртең атыр жыттанып калат турбайсыңбы? Жакшы. Мындай кырдаалда өзүңөр жакшылап карагыла. Жаныңарда антисептик сиз болсун, маска болсун. Сак болгула. Кандайсыңар? Бара бергиле. Иштер кандай болот? Не болду сага? Нет. Өткөндө күнү туура эмес түшүнүп калган окшойт. Ал менин эски таанышым. Бир мектепте да окуганбыз. Бул белекти апам сага берип эле. Апам сага аябай ыраазы. Ушундай кыйын күндөрдө биз менен чогуу болуп, апамды карап койгонума мен да ыраазымын. Рахмат. Анда салам айтып коюңуз. Могу Инстаграм деген нерсе аябай жаман нерсе экен ай. Убактыңдын баары эле ушака кетет экен. Эмнеге? Ой, ар кимдин жашоосун карап отуруп эле кантип убакыттын өткөнүн билбей калат экенсиң. Ким эмне жеп атат,
ким эмне кийип аттат, ким каяка барып аттат, ушунун баарын эле карап отурмай соксоюп. Сен муну каяктан үйрөнүп алдың? Ой, тиги жанагы Максаттын тааныш кызычы, Камила деген ошол үйрөттү ошол. Эже, ошо Камиланын колунан деги эле телефон түшпөйт экен ай. Тияка барса эле тартып аткан, бияка барса эле тартып аткан, уктап атса эле тартып аткан ай. Шумдук экен алгысы менечи. Эми ошондон бир нерсе өзгөрүп кетеби? Ай, эже аз. Келсеңиз, келиңиз, кана мага жакын отуруңуз. Мен деле тартып жүктөп коеюн историяма. Күлбөйсүзбү? Элдер деле көрсүн, Азыр көрөсүз. Мына, кетти. Максат акем чалат эт. Алло? Жакшы. Ооба, бышайын деп калды. Ай, Максат! Мен историямдан көрүп чалып атасыңбы я? Ай, не могу. Ай, мен историямды көрүп турайын. Ай, деги эле шумдуксуң сен. Көрүп атышат историямды. Курса качпап экен. Келип тамак же дебейсиң? Ооба, аз келем деди. Канча киши көрүп турган, Ай, кечке телефон карабай. Мейли, анан иччи чайыңды. Чай ичеле. Ай, Назик. Мен өссүмнүн кружкама куюп бербейт белең. Мейли, иче берейин. Конфет менен жечи. Максат, bir minutка. Алырызбекич. Эфирде айтылған сөздөрүм кат түйүп калса кечирип коюңуз. Бирок сөзүмдү кайта артка албайм. Мен ал жөнүндө эмес. Сен жана туура эле сөздөрдү айттың. Мен сага сунушум бар. Сен мага кеңешчи болбойсуң. Сен жаш, акылдуу, билимдүү жигит экенсиң. А мага сага окшогон прогрессивдүү жаштар керек. Биз билебиз да сиздерди. Биз менен иштейбиз деп коюп эле өз ишиңерди кыла бересиздер да. Мен депутаттыкка баратам. Ал жака ушу өзүңө окшогон жаштардын көз карашы менен барсамбы дейм. Колдон келсе мен барыңарга жардам бергим келет. Талайрызбекич, мен саясаттан алыспын. Ар бир адам өз ишин кылыш керек го дейм. Мына ошон үчүн сен элиңе керексиң. Бүгүнкү күндө жашы деле, карысы деле баары эле депутаттыкка, бийлик үчүн, өзүнүн бизнесин коргоо үчүн, урдоо үчүн баратышат. А силер жаштар мамлекетти өстүрөбүз дейсиңер. Бирок ушу кичинекей кадам менен мамлекетти өнүктүрүүгө болобу? Же фундаменталдуу туура мыйзамдарды кабыл алып өзгөртсө болобу? Кыйнабайм. Мына менин визиткам. Ойлонуп көр. Мама считала, что мне нужно было пойти учиться на фармацевта, потому что ей нравилось. Работа у тебя очень хорошая будет. Папа считал, что мне нужно идти учиться на экономиста. Куня уктап калдыбы? Уктаган жана эле. Кел. Кандай болду тартыктарың? Жакшы эле, майда чүйдөлөр эле болбосо. Баса. Жана Максат чалыптыр. Сага чалса албай койгонсуңбу? Жумушта дегем? Ошол Сингапурдан келгенден бери чакыра элекпиз үйгө. Эмне кыласың аны чакырып ал? Досуң да? Ооба, досум. Ал жөнүндө кеп кылбай эле коелучу. Мен жөн эле жөн. Болдучу. Айылда волонтерлук кылып атыптыр, жакшы иштер жасап атыптыр, мактап атышат ошону эле. Сен эмне? Бир айткан токулуп калдың. Сен угасың дейсиңби?
Мақсат, келіп қалдың. Чалсам албағаныңан келе берейін дедім. Жана сөзіңді бөліп кетіп қалғаным біле. Срочно болып қалды. Еш нәрсе емес. Айтайын дегенім, мені қолдап беріп қой. Шайлоға аттанайын деген пландарым бар болчу. Ошоны эле айтайын дегем. Элге деген күн помощты сатып жүрген адам билікке келе тұрған болса, мамлекеттің жеткен чегі ошол дейм. Досым аябай өзгөрүп тұрсың. Мурдакы Дамир деген жоқ. Назира? Бұл эмне кылганың? Скорого чалдың бе? Біреуін үй білесің мен. Сенің не işin бар? Сен келші, Дамир. Назира, азыр шықсаң мен сені екінші көргейін. Сен не деген адам билікке келе тұрған болса, мамлекеттен емес, ұлттың да ұрағаны. Бар кетшісің қапырма. Білесің, бізге қарсы шыққандар емне olur? Салмас Пытал Арызбекович, мен мақұлмын. Неге бөлек мамлекеттерде пандемия күчөп пик болуп турганда сиздер дары-дармектерди даярдап койгон жоксуздар? Койколардын баардыгын бизге окшогон волонтерлор ачтык. Көрдүңбү? Балага кандай мамиле кылсаң, кайрылып келет деген чын турбу. Максат деген немен бизден кылышыбыз керек. Эгер кааласаң мен жардам берейин. Ар бириңер өз айылдарыңарда авторитетсиңер. Кыскасы, мага көп кол чогулуш керек. Дамир, менин сага сунушум бар. Ойлонуп көр. Билесиң, бизге каршы чыккандар эмне болор? Анимацияны үйрөнсөм деген көптөн берки кыялыңыз бар. Бирок компьютер жок, убактым жок деген маселелер бул кыялды орундатууга тоскоол болуп жатабы? Lights Creative Group командасы менен бирге анимацияны үйрөнүп, жумушка орношуңуз. Компьютерим жок десеңиз, Молбулак компаниясы компьютер менен камсыз кылат. Шашылыңыз, орундар чектелүү. Кыялдарды орундатууга убакыт келди.